Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгін сіздер менен бирге «Никогда не сдавайся» деп аталган тасманын экинчи бөлүмүн көрөлү. Видеону баштаардын алдында мага жакты белгисин басып койгон болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле эрежесиз беттештердин өтүп жатканын көрөбүз. Катышуучулардын арасында Зак, Тим жана Майк аттуу мушкерлер, алар менен катар эле Джастин аттуу да мушкер бар эле. Ошол жерден Джастин Майкка жана башкаларга бүгүн бардыгы чечилет деп айтат. Кийинки көрүнүштө бардыгы эң башынан башталып, Майк атасы менен бирге башка үйгө көчүп келишип, ал эми башка окуу жайда окуй баштады. Ал эми кийинки каарманыбыздын аты Зак. Ал көптөн бери бокс менен алектенип келет. Ошол эле учурда өмүрүн спортко арнаган Тим менен таанышабыз. Бирок анын үйүндө финансылык абалы анча жакшы эмес. Ошондуктан анын апасы ар кайсы жумуштарда иштегенге туура келет. Ал эми кийинки каарманыбыздын аты Джастин. Ал дүкөндө иштейт жана дүкөнгө кирген ар бир эле кыз менен таанышканга аракет кылат. Может, как-нибудь встретимся? Айта кетсек, бул каармандарыбыздын бардыгы студенттер жана алар ар кайсы окуу жайларда окушат. Майк бир күнү досу менен студенттик кечеге барып, ал жерден бир кызды жактырып калат да аны менен таанышканга аракет кылып, бирок тилекке каршы ал кыздын жигити бар экенин билет. Ал эми Зак болсо мурун бокс боюнча беттешип жүрүп көзүнөн жаракат алып калган эле. Күндөрдүн биринде Джастин кечинде дүкөнүн жаап, үйүнө кетип бара жаткан жолдо ал көчөдөгү 3 тоногуч балага кармалып калат. Алар Джастинди уртокмокко алып жаткан кезде Джастин аларга каршылык көрсөтүп, качып кеткенге үлгүрүп, качып бара жатып эле жанагы Тим деген бала жана анын устаты Кейске жолугуп туш келип калат. Алардын кебетелерин көргөн жанагы 3 тоногуч бала унчукпастан эле кайра артка кайтып кетишти. Көрсө жанагы Тим деген бала ушул Кейс деген адамдын колунда көптөн бери машыгып келет окшойт. Ал эми Майк күндөрдүн биринде Макс Купермен аттуу бала менен жолугуп таанышып калат. Айта кетсек, тасманын экинчи бөлүмүндөгү каармандардын бардыгы жаңы каармандар болсо, бир гана Макс тасманын биринчи бөлүмүнөн алынган каарман. Ал Майкка мурунку эрежесиз турнирлерде тартып алган видеолорун көрсөтүп, жакында кайрадан болуп өтө турчу турнирге Майкты да катышууга чакырат. Майк бул жөнүндө ойлонуп көрүүнү чечет. Ал эми Зактын көзүнүн көрүүсү начарлап калгандыктан дарыгер ага экинчи эч кандай беттештерге катышпоо керектигин, боксту таштоо керектигин айтат. Эгер дагы да уланта бере турган болсо, көзүнүн көрүүсү дагы да начарлашы мүмкүн. Ал эми Тимдин апасы күндөрдүн биринде эле түнкү эс алуучу жайга кызматкер болуп ишке кирет. Аны уккан Тим дароо эле ал жака келип, апасынын бул жакта иштебей эле коюусуна көндүргөнгө аракет кылат. Бирок канчайса дагы апасын көндүрө албай коет. Ал эми Майкты окуу жайында ар ким эле басынтканга аракет кылып, анын үй бүлөсүнө чейин асыла бере турган болушту. Ошонун айынан ал окуу жайындагы машыктыруучусу менен да урушуп кетип, аны чаап салат. Кыскасы, Майк менен Закты өз жашоолорундагы ар кандай себептери аларды Макс Куперманга, тагыраак айтканда эрежесиз мушташтарга алып келет. Алар бири-бирин тааныбай эле бир убакытта Макска келип калышат. Албетте Макс аларды турнирге каттоонун алдында алардын жөндөмдөрүн текшерип, экөөнү бири-бири менен беттештирет. Бирок алардын беттеши аягына чыга электе эле Макс аларды токтотуп, "Силер бул кебетеңер менен кыйратпайсыңар" деп эле Кейс Уокер аттуу машыктыруучуга жөнөтүп жиберет. Алар Кейс Уокерге келгенде ал жерде эч кандай машыктыруучу жай деле көрүнгөн жок. Сыягы ал ачык эле жерде машыктырат. Кейс аларга башында эле орой мамиле кылып, аларды кабыл албаарын айтты. Анда Майк Кейске дал өзүндөй кылып жоопторду кайтарып көгөрүп туруп алат. Акырында Кейс аларды машыктырууга макул болот жана айына төлөнчү акчадан тышкары бир топ шарттарды коет. И помоете, Дейзи. Дейзи? Мой дом. Көрсө, Кейс ичи үй болгон чоң унаасында жашайт экен. Майктын эң алгачкы машыгуусу эле илинип турган барактан башталат. Кейс баракты бир эле чаап тешип койсо, Майк аны такыр эле кыла албай жатты. Ошентип ар биринин согуш стили ар башка болгон 4 мушкер Кейстин колунда машыгып эле турнирге дайынданып жатышты. Арадан күндөр өтүп жыйынтыктар көрүнө баштады. Бир күнү Джастин менен Зактын ортосунда бир аз пикир келишпестик келип чыгып, экөө беттешип кетишет. Сыягы Джастин бул жерге келгенден бери бир топ нерсени өздөштүрүп койгондой. Макс Кейске келип, жакында боло турчу турнирге көп элдерди кызыктыруу максатында ал Кейске өзүңдү көрсөтүп жана бир топ акча иштеп аласың деп айтса, Кейс макул болот. Андан соң Макс бат эле элди чогултуп беттешти уюштуруп коет. Ал жерде Кейс Уокерге каршы чыккан мушкер 1 мүнөт ичинде жеңилбесе, ал $100 утуп алат экен. Бул нерсеге көптөрү кызыгып, Кейс Уокерге каршы 1 мүнөт жеңилбегенге тырышып жатышты. Бирок канча да мурунтан эрежесиз мушташтарга катышып, бир топторун жеңип жүргөн Кейс Уокер кайсы гана мушкер чыкпасын 1 мүнөткө жеткирбей эле багынтып жатты. Бир кезде сөздөн сөз чыгып отуруп, намыстанган Майк Кейсти көздөй беттешке чыгат. Албетте Кейс аны 2 чайнап 1 жутуп коймок. Бирок Майк дагы такыр эле
багынгысы келбеди. 1 минутанын аякташына саналуу гана секундалар калып, Кейс Майктын колун кайрып алып, багынууну талап кылса, Майк көкпеттикке салып колу сынайын деп турса да багынбай коет. Берилген убакыт аягына чыгып калып, эми Кейс ала турган бир топ акчасынан кур калып калды окшойт. Засранец. В реальном бою я сломал бы тебе руку. Ошол түнү Джастин өзүнүн узун чачтарын кырып салат. Эртеси Кейс жашап жүргөн жерге полиция кызматкерлери келип, алар Кейске өчөшүп эле экинчи сенин карааныңды бул жерден көрбөйлү, болбосо камаласың деп айтышат. Ал сөздөрдү угуп калган Кейстин шакирттери бул жөнүндө ойлонуп калышат. Ал эми Джастин болсо турнирге катуу дайынданып жатканы көрүнүп турат. Кейс болсо шакирттерине иштин бүткөндүгүн эскертип, экинчи мага келбегиле деп айтат. Анда балдар ошону менен эле токтоп калбай, бир кароосуз калган имараттын ичин тазалап бошотушуп, ар кайсы жактан сураштырып таап келип отуруп эле баардык керектүү нерселерин чогултуп коюшту. Алар качан Кейсти чакырып машыгуучу жайды көрсөтүшкөндө, Кейс чынында абдан таң калып, балдарга ыраазы болуп калды. Ошентип эми алар машыгууну андан да күчөтүлгөн тартипте баштап калышты. Кейс дагы алардын ар бири менен жекече иштешип, жакшы көңүл бурду. Кайра эле Джастин менен Зактын ортосунда чыр чыгып, экөө ошол жерден беттешмекчи болушат. Джастин аны муунтуп алганда, ал багынгысы келбей, бир кезде эсинен танып калат. Ал эми Майк болсо баягы кыз менен болгон мамилеси акырындан окшошо баштады окшойт. Кейс Зактын көзүнүн көрүүсү начарлаганын, дагы да начарлашы мүмкүн экендигин билип калат. Бирок Зак бул тармактан эч эле кетейин деген ою жок. Тим апасынын жумушуна барып, ал жердеги бир топ мас эркектерден бир кызды коргоп калат. Аны көргөн ишкананын ээси Тимди кароолчулукка жумушка алып, жакшы айлык акы төлөп берерин айтса, Тим ага макул болуп, бирок апасын бул жердеги жумуштан кетирип салуусун суранат. Ошентип адаттагыдай күндөр өтүп жатты. Эми баягы Джастин жок, ал таптакыр өзгөрүп кеткен. Ал баягы 3 тоноочу баланы кармап алат да, алар менен мушташып өчүн алат. Андан соң ал Кейстин үйүнө келип, эмне кылгандарын айтып берсе, аны уккан Кейс Джастинге эми бул жакка келбе деп айтып, сенин бул кылган иштериңдин залалы мага да тийип калышы мүмкүн. Ансыз да полициялар артыман калбай жүрүшөт. Эгер бир кымындай шылтоо табылса эле, алар мени камап салышат деп айтат. Биз ошол жерден Кейстин мурунда темир тор аркасына түшүп чыкканын билебиз. Ушул аралыкта Майк өзүнүн сүйгөн кызы менен бактылуу көз ирмемдерди өткөрүп жүрөт. Бир күнү Макс Кейске келип, экөө бир канча убакыт сүйлөшүп отурушат. Андан соң Макс унаасы менен кетейин деп жаткан кезде, Кейстин үйүнө полициялар келип калганын көрөт. Баягы полиция кызматкери Кейске эч себепсиз эле колуна кишен тактырат да, өзү Кейстин үйүнө кирип эле тапанча көтөрүп чыгат. Чынында Кейсте такыр эле тапанча жок эле. Арам ойлуу полицияга ачуусу келген Кейс колу кишенделген абалда алар менен мушташып баштайт. Бул окуяны Макс эң башынан баштап эле камерага тартып жаткан. Эртеси Кейсти кишендеп суракка алып кетишти. Тапанчада Кейстин бармак издери барбы же жокпу текшерилип жатат. Ал эми Макс күбө катары кечеки тартылган видеону аларга өткөрүп берди. Урушта туруш жок демекчи, дал ошол күнү турнир өтмөк. Андыктан Кейстин шакирттери ошол жака жөнөдү. 4 мушкердин үчөөсү бири-бирине дос болуп калышса, алардын бири Джастин аларга душман болуп калгандыгын баардыгы иштеринен байкап турушту. Турнир узакка созулуп, Кейстин 4 шакирти тең алдынан кандай гана мушкер чыкпасын жеңип жүрүп отурушту. Тим рекорд жазап, каршылаш мушкерин эң кыска убакыт ичинде нокаут түшүрүп салды. Өзүңүздөр баамдап тургандай, акыры жүрүп отуруп, ошол Кейстин 4 шакирти бири-бири менен беттеше турган убакытта келип калды. Ошентип а дегенде Майк менен Зак беттешке киришет. Ал эми кийинки беттеште Джастин Тим менен беттешке чыгышы керек эле. Ал Тимдин жеңилип калаарын билип, амал көйлүккө салып, дааратканадан Тимдин бутун темир менен чаап жарадар кылып салат. Беттеште болсо Майк өз жөндөмүн көрсөтө алды. Бирок ал кайра Зактын көзү көрбөй калдыбы деп коркуп да кетти. Бактыга жараша Зактын ден соолугу жайында болуп чыгат. Андан кийин алар Тимдин буту жарадар болгонун көрүшөт. Ал эми беттешти уланта албайт. Ошондуктан анын ордуна Майк чыгып, Джастинге каршы беттешмекчи болот. Ал ортодо Кейстин күнөөсүздүгү далилденип, турнирге келип калды. Ал эми Майк менен Джастиндин кармашы бир топко созулду. Албетте Джастин бир аз күчтүүрөөк болуп үстөмдүк кылды. Биринчи раунд аяктагандан кийин Кейс Майкка өзүнүн кеңештерин айтат. Экинчи раундтун башталышы менен Майк Джастинге катуу сокку өткөрөт. Бир топ кармаштан кийин ал Джастиндин колун кайрып алганга жетишет. Ал Джастинге эгер багынбасаң колуң сынат деп эскертет. Бирок Джастин дагы эч эле багынбады. Акыры Майк өзүнүн кыла турганын кылып, Джастиндин колун сындырып салды. Утулган күрөшкө тойбойт дегендей кайра эле Джастин Майкка жөнөйт. Бирок Майк кайра эле аны нокаут түшүрүп салат. Ошентип Майк турнирден көптөгөн мушкерлердин арасынан жеңишке жетишти. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен көбүрөөк бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.